Bizi şartlarından tanıdığım. Şartlar tanıdığım. Ayıp mı? Sen ayıp mı? Hayır. Size de cüzdüz olup kazanalım. Şöyle biz tanışalım. Nasılsınız bugün? Yaşın kaçta? Ha, 74. Şuraya bak ya. O kadar. Hoş geldiniz size. Anam pazar gitmiş. Şimdi pazar. Duramaz iş kılıp. Bir kullandı. Ortadan duramaz bekti. Acaba bir şey kaldı. Orta pazarda karma olan kaç bekti. Çok. Bir duracak da çok. Durum çaktı o bir koşu kaldı. Anladım. Ortaya. Elimde kıldı. Hatanın üniversite geçim süreci başlıyor. Ama bunların kendilerine bir var. Şimdi koca. Ben çekmiştim. Bunun nasıl durumda tabii. Başlarına baktım. Evet. Ama ortalığım. Verim bu. Geçim sıra. Birbirine yiyin, bu kadar akıllı adam dedi testler. Hem bu badarın kılanı. Bir o badara dedi biz kılanı. Ortadan bir o düşmekti. Bizden de ne var dedi. Bir düğünde de duruşu korktu. Yaş badar var. Rahmat, bak, sizge çok rahmat. Doğrularınız, yaxşı aranız. Elbette mi? Bakcan mücadele 10 yıl bergenden bir ötünçüklerimde sizin okumunuz var da bir ötünçük bir daha sizge çok da veririz. Koldan gelip durgan iş bolgandan keyin men özümce çiçin kavlala turgan bolgandan keyin sizge çok da veririz. Hem geçmişteki Сакаланантыгы балдардын алдына туруп келип публично бар публично алат эл алдында суранганын өзүндөй чоң элдик да чоң элдик өзүңүздүн авторитетиңизди салып өмүргө мен убат болуш керек жеп келдиңиз да кантип жок десек түштүктө айтып коет намак деп коет да мындай убакта атанын мунун дагы кечиш керек анын үстүнө балдардын bu baldardan günösü yok. Bulardan Sakas. Aldak deveyle bir Zaburzeni'ye vergizip sonra ben sözlerde aytıp alıp geldi de. Hayır söz söyleyeceksin de. Diputatsın da. To'qmoqda deputat bo'lsa, birinchidan mesela biz bog'lar yoqdan kelganisi o'sha o'zingizcha aytib ketdingiz, Zaburzeni olib ketdi deb turamiz. Siz men o жақта тұрғанда өзіңіз айттыңыз, білесіз бе? Біз о жақта тұрғанбыз, бұл жақта балалармен о жақта тұрғанбыз, өзіңіз айттыңыз. Балалар сілерде күнөө жоқта білесіз бе? Біз наоборот жаңағы бирөө менен кызылдашып атпадыңыз бе? Өзүңүз билесиз, бул бала тартты биле, өзүңүз көрүңүз арткан. Ойда биз тийбегиле деп видеодо да чөткө көрүп турат турабы? Биз тийбегиле жөнгүлө деп наоборот монтоп аттык. Өзүңүз көрдүңүз. Сиздер бизге айттыңыз, жок, балдар буякта күнөөсүздө жок, силерде жок. Буяктан ортодон бир туура эмес нерселер болуп кетти депчи. Биз негизи жакшы ой менен келгенбиз да. Сизге да ошону түшүндүрүп бербедикпи, билесизби? Bir 10 minutта иштешип турдук, 5 минутта турабы. Биздин келген себеби жанагы видео обращениени көрдүңөр турабы, токмоктон чыкканда биз видео обращение кылганбыз. Тынчтык үчүн деп турабы, стабильность үчүн деп чыгып, анан бул өкмөттүн алдында турганбыз. Өзүңөр көрдүңөр турабы, өкмөттүн алдында. Эми биз сизди сабай деп келген эмеспиз. Аны эл деле түшүнүп атат да. Просто ортодон бул бир заинтересованный адамдар ошо бизди мындай кагыштырып атат да. Негизичи эми сабайын деп келсек кичине башкача болмок да. Biz elдің barına görünüp, bir yakka turup bayıp bolsuz da turabı. Аны siz деле түшүнүп атабыз, биз деле түшүнүп атабыз да. Ортодон просто провокация болуп кетти, туура эмес иштер болуп кетти да.
Анан ошондон ошо элге түшүндүрүп коелу деген биз негизи ошо позициянын алдында турганбыз. Жарым саат, 1 саат турдук. Бар эле көрдү болуш керек да. Анан бизди айтты, элдерди чочутпай, кичине консул жака туруп тургула деди да. Анан ошо консул жака турганбыз да. Анан ошол жакта эле бир өзү непонятный нерселер болуп кетти, өзү түшүнбөй калдык да. Анан ошо анча мынча мош жаш балдар, аякта жаш балдар да бар болчу, жана отуруп калган окшогон балдар бар болчу. Анан ошол кичине калган деген кандай? Түрмөгө жок, түрмө жанагы бирөөнү кармап Кармалган. отуруп. Ошол жөнүндө ошол 98-жылы жылкы бала да, өзү жетим бала да. Анан может анча мынча жаш балдар провокацияга алдырып ишти мүмкүн деп атабыз да. Бирок биз өзүңөр көрдүңөр, кармап аттык да, жөн жөн неметпей эле ызы чыгылбагыла деп аракет кылдык да. Но тетинде толпаны управлять этиш билесиз, өзүңүз эле кыйын да. А бирок биздин цель сиз эмес болчу да. Айтпайсызбы? Биз ошо тынчтык үчүн деп ошо именно Дом правительствонун алдында турганбыз. 1 саат турдук. Биз ошол жакта ошондой митинг менен келебиз да, бизге тынчтык керек, биз мындай митингдер кереги жок, биз мамлекетке стабилдүүлүк керек деген лозунг менен ошонун алдында турганбыз. Анан просто элди эметпей жакка буруп салышты, ошол жака туруп тургула деди да, күтүп ошол жака туруп, анан бирөө эле айтып калды, ошо парк отелдин ичине кирип тургула деди. Анан биз ойлонуп ошол жака бир чай пай ичип бир жылуу турабыз го десек эле, анан бир кезде сиз чыгып калдыңыз, бер жакка тургула деп ким жиберди силерди тияка? Жок, бирөө келди, ошол жакта эле бир мындай эле ким? маскачен эле бирөө келип жакка турула деди. Бияктан чыктыбы же тияктан келди? Эме жактан келди, ылдый жактан келди. Аяктыккен билбейбиз, ылдый жактан келди, биз деле билбейбиз. Анан биз деле туура түшүндүк да, действительно элди чочутуп атабыз окшойт. Кой биз четкелеп туралы деп, аларды угуп четке туруп кеттик. Бул жакта милиция да турду, кекин бүтпөр эле айтып турушту. Алар да ойлоп калыптыр, бизди мындай каршы бир митингке келди го, алар да чочуп, жана автобус менен, 2 автобус менен милициялар келди. Өз жака 2 автобус менен келишти. Аны ойлочупай биз келди депчи. Биз негизи ал автобус менен келбейбиз. Анан ошентип биз тигилердин сөзүн такын жака четке туруп калдык, анан ошол жакта эле мындай өз түшүнүксүз нерселер болуп кетти да. Анан түшүнбөй калдык өзүбүз. Кандай келдиңер Токмоктон? Машинелер менен келгенбиз. Автобус менен? Жок, автобус менен 3-4 бусик бар болчу. 3-4 бусик калган жеңил машина менен келгенбиз. Жана 2 автобус менен ал милициялар келип токтоп калды. Алар бизди жана митингке келди го, аялы митинг менен келди го деп, ошо биздин ар жагыбызга тизилип турабыз да. Кайра, менин силерге дооматым жок. Мен айткан 2-3 провокатор ошол кирип келип эле, митинг сен уюштуруп, бул жерде телефон менен баштап турган экенсиң деп, мындай уруп жиберди да, үчтөртү. Анан сыртка сүйлөп алып чыгышты. Силер кояй деп эле мындай турдуңар. Качып кеткенден кийин провокатор качып кетти. Таппай калды. Таппай калды. Анан ал бою силердей бир толук ала бердим. Жана узун бала, мен урду деп аткан ал узун бала кирген эмес. Мен тиги сырттагы претензиям жок, ичте отурган жерден барып мен мындай бетке уруп жиберишти да, өкөлчү эле, эмес. Силерге претензия жок, бирок мен силерге мындай кеңешим бар. Силер аркылуу бүткүл Кыргызстандын жаштарына кеңешим бар да. Биз өзүбүзгө окшогон адамдын укуктарын, конституциялык укуктарын сыйлашыбыз керек. Биздин өлкөдө ар бир адам өзүнүн оюн айтканга, сөзүн айтканга, анан өзүнүн чындыгын мыйзамдын чегинде талап кылган укугу бар. Ошол укуктардын бири эгер ишин сотто каралып атса, соттун эшигин алдына барып, мэрияда каралып атса, мэриянын жанына барып, айыл өкмөтүн каралса, ошол жерге барып, тигил же бул маселени чеч деп мыйзам чегинде коркутпай, үкүтпөй, күч колдонбой сураган акысы бар да. Утулган партиялар мэрия тиги борбордук шайлоо комиссиясынын алдына барып, эми алар дайым болду. Туура чечип бергиле деп өзүлөрүнүн оюн айтып ошол жерде турушту. Бирок сиздер жанагы 100 адам сүйлөдүңүздөр, биз барабыз тынчтык керек деп. Жакшы ниет менен. Мен аягына чейин көрбөдүм, бирок Ак суу деген Ысык көлдүн районунда да ушинтип балдар сүйлөдү. Алар айтты, иттер деп. Менен айтты. Баардык ошол жерге барган адамдарды иттерсиңер деп. Силер ал жерге келгенге укугуңар жок деп. Анан ар бир адам, биздин апаларыбыз, аталарыбыз, балдарыбыз бир чиновниктин эшигинин алдына барып укугун талап кылганга укугу бар да. Анан ошол жерде иттерсиңер деп туруп, кет, чык деп турса кандай болот? Жалал-Абадтан дагы ушундай топ уюшулду. Эми алар алыс болгон үчүн келе албай калды. Алар дагы ушундай чыгып айтты да.
Men aytayın degem, sizlerin niyetiңер жакшы, бирок ушуну жана провокаторлар пайдаланып кетип атат. Мен ушул ички иштер министрлигине кайрылат элем. Октябрь. Сотко жетсе соттон дагы айтат. Жана мен урду деген балага дагы мен дооматым. Ал бала урган жок. Мен маскасы болгону менен тааныйм. Бир 40тарга чыгып калган, бою менден жапсырак, мындай дене түзүлүшү чымыр бирөө келип урду да. Сен бул жерде отурган турбайсың, телефон менен башкарып кетчи. Анан мен уккам. Мен кетип атып, жарым жолдон ушул жерге кирип калдым. Мына балдар айтышты. Келбей эле коюңуз. Бул жакта провокация болгон атат. Тикебаев келет деп шуршулашып сүйлөшүп жүрөт. Дегенден анан жарым жолдо калдым. Ал жерде адам бирөө айтпаса, мен ал жерде адам мени тыга турган жер эмес. Силер ичине кирген жоксуңар. Кирсеңер, коридор менен кирип барып табыш керек да. Анан эмне силер мына өзүңөр келдиңер, бирөөлөр кеңеш берди. Мен бул жакшы. Болор иш болду. Коомдо граждандык ынтымак тынчсыздык болуш керек. Мындай каталарды экинчи ушул уюштурган адамдар дагы жогорку деңгээлдеги кетирбеш керек. Бирок эми мына президент Садыр Жапаров силер жөнүндө айтып атат. Президент айтып атат. Силер эмес, мен эмес. Тикебаевди сабап телефонун алып кетишкендер жөнөкөй эле карапайым балдар болуп чыкты. Көп уштаган бала кармалды, камакка алынды. Тикебаевдин телефону кайтарылды. Рахмат, анысычы. Жөн гана Тикебаевга жинибиз келип, сен тажаттың деп, митингден кубалаганы келген элек деп көрсөтмө берип жатышат. Силер бир күн буруп, акыл эсиңер жайында туруп, ор кеңештин жөнөкөй балдар эмессиңер, кайра сен шаардын башчыларынын бирисиң. Айбек деген депутат жүрөт. Жанагы ресторандын ээси, тиги жогорку кеңешке депутат болуп шайланган адам. Силер жөнөкөй карапайым балдар эмессиңер. Элдин күлгү болуп, мындай эл башкара турган адамсыңар. Анан деп ушулар келип, Тикебаев сен тажаттың деп митингден кубалаганы келген элек деп президент абериңге качып атпайбы. Мага эмес, эл алдында. Эгер ал муну бербегенде мен азыр айтпайт элем. Митингден мени кантип кубалайсыңар? Бул менин конституциялык укугум. Кубалаш үчүн күч колдонуш керек. Кубалаш үчүн коркутуш керек. Кубалаш үчүн уруш керек. Мен издеп жүргөнүңөрдү угуп, мен чынында барбадым. Коркконум үчүн эмес. Жаңжал чыкпасын деп барбадым. Жаңжал болбосун, мен каалабай качып, ошондо эл көрбөгөн жерде отургам. Бирок баары таап келип, силерди алып келип. Ак үйдөн, сен өзүң айтып атасың, ак үйдөн бирөө чыгып, тигил жерге баргыла деп айтты, анан нар жагын билбей айтып атасың. Нар жагына күнөөңөр жок. Анан ары президент айтып атат. Бирок эки жактын тең тиешеси жок дейт. Жөн гана жет көрүүдөн улам митингди кубалайбыз деп келишкен тентектер болуп чыкты. Мен эле эмес. Митингди кубалайбыз деп келди дейт. Кубалайбыз деген бул күч колдонуу деген сөз. Ал жерде мурунку спикерлер бар, мурунку өкмөт башчылары барды, мурунку депутаттар барды, аялдар барды, кыздар барды, балдар барды. Алар өзүнүн конституциялык укугун коргоп, адрес боюнча барды, БШКга барды. Шайлоону жакшылап карап бер депчи. Анан кантип кууйсуңар алардычы? Президент айтып атат. Кууганы келди дейт. Президенттин айтканы боюнча баарыңар соттолушуңар керек. Президенттин айтканы боюнча баарыңар соттолушуңар керек. Көп жылга соттолушуңар керек. Уюштуруп жөнөткөндөр биринчи кезекте соттолуш керек. Кантип кууйсуңар? Мен бар президенттин сөзүнө да кирбегиле. Байлардын сөзүнө да кирбегиле. Мэрлердин сөзүнө да кирбегиле. Алар келет, кетет. Биз тынччылык, өзүңөр айтасыз, ынтымак керек. Бирөөнү сыйлайлы. Анан мен домат эми силер жөн келгениңер жок. Өзүңөр келдиңер, биринчиден рахмат, экинчиден бийликтегилер дагы кой. Бул эме чылдын эч кимге кереги жок. Биз саясий террор деп айтып атпайбыз, токтотойлук дедик. Ушу мен муну айтып атканым, ушу Жалал Абаддагы балдар болсун, Ак Суудагы да балдар болсун, башкалар дагы ушунда. Бирөөнү мындай укугун кемсинтпейлик,
Күч колдонбойлук тынччылыкта тиги эмес. Эгер бирөө тынччылыкты бузуп, мыйзам бузса, алып коргондар бар. Жетелеп алып барып, дубинка менен сабап камайт. Мен дагы бир жолу официалдуу айтам. Жаке, рахмат. Туура келдиңиз. Мен жок дей албайм. Колдон келсе, мындан башка да иштерди сиз үчүн бүтүрүп бермекмин. Биринде да домат. Сизге да рахмат. Кайра сүйлөйчү. Өрбек Чикешевич ошо биринчиден ошо кечирим сураган келдик бияктан сизденчи. Биз эле эмес, элдин баары билет. Сиз Конституциянын атасы экенин. Биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок жана айтып кетпейбиз, мону биз өзүбүздүн ойду сизге айттык. Видеодо да бар, видеону жакшылап көрсөңүз, биз тынчтык үчүн келгенбиз да. Тынчтык үчүн, стабилдүүлүк үчүн, ушу митингтерден тажадык, уруш талаш болбосун деп, мындай уруш талаш болуп кетпесин кокустан деп, мына дружинник катары келгенбиз. Ой жакшы ой менен келгенбиз, ниет жакшы менен келгенбиз. Жанагы бирөөнү уруп, согуп, кубалап, андай оюбуз жок болчу да. Ошону айтып коем. Биз тынчтык үчүн келгенбиз да. Наоборот, ошо вдруг митингде ар кандай нерселер болот да, билесиз, көптөн митинг ошол вакытта bir janjal болуп кетсе, может биз дружинник катары может бирдемкеге жардамыбыз тийеби деген ой менен келгенбиз да бул жергечи. Анын ортодон түшүнбөстүк нерселер болуп кетти да. Bir söz koymuş. Кайра болду турат. Атына. Bakar, Ömür Çıkış. Beni siz деген Kırgızistan'ın tarixinde kala turgan kişisiz. Анан кийин Мен силер баарын сылап бул жерден кармадыңар. ачык айтыш керек. Анан кийин эми биз мына аякта келип аткан жамаатыбыз эми ошол мынакей атабызга болуп кечирим сураган келгенбиз. Анан кийин кыйын киши деп угуп эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз. Анан кийин кыйын киши деген ким деп негизи сураганда кыйын киши бул кечиргенди билген киши кыйын дейт да. Ошон үчүн эми сизге ушинтип дооматым жок балдар кечиримде отурганыңызга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Эми ушундай биз катышпасак дагы ошол жакта жүргөнбүз да. Ошон үчүн эми как жүргөн катары болуп ошолор ошон үчүн бизге кечирим сурап атабыз. Эми мындай нерселер өзүбүзгө да жакшы болсо бир сабак болор деп ойлойбуз да. Эми ушундай кечирип эметкениңиз үчүн чоң рахмат. Анан ошол жанагы сиз айткандай эле жана инибиз деле ошол негизи эметип калды да, тентектик кылып коюп кичине илинип калыптыр. Анан ошол инибиз үчүн дагы бир кечирим сурайбыз. Мен анан ал тергөө бирок элди заблуждение киргизип атат да. Тикебаевдин эмесин тиги телефон ушул бала тартып алыптыр депчи. Ал бала менин телефонумду тартып алган жок. Менин телефонум мен отурган жерде калган. Тартып алыштын күчү менен менин колума бирөө жулуп алыш керек. А ким алганын мен билбейм. Анткени мен сыртка мен жетеликчи кетишти. Телефонум калган. Ал баланы мен жанымдан көргөн жокмун. Айттым го, менден бак мындай бойлор, мындай ал бала бийик бала экен. Анан кантип ал мойнуна алды, эмне үчүн өз ыктыяры менен алып келип берди дейт. Эгер кылмыш болгонун билип, ушундай жаңгал чыгарса өтөөгө деп алган. Бирок эми имсип кайтканы жакшы болду. Алдан билбейт экенсиң, тергөө өздөрү чечсин. Жок, мен ал балага да претензиям жок. Ал баланын үчүн дагы кетип мындай эмен калдым. Ал балага айттым го, телефонду менин колумдан эч ким тартып алган эмес. Грабеж деген статья болушу мүмкүн эмес. Анткени мен калып калган эми бирөө көтөрүп кетти да. Biriciden çok rahmat. Bazı biz Kırgızız, biz Kırgız'ın saktayız, Kırgız saktayız düşünüyoruz. Geçeki neticede şu İngilizce falan yok. Negizde provokatsiya olayında falan işte provokatsiyani bana aytkan söyleyeyim ben moderator oldum. Öyle geçti biz ayta geri götürüyor. Şu çıktı oturduğumuz. Biz böyle karaydık. Yani bazı ötüken tema. Bundan arada var. Bundan arkasına geliyor. Bundan arkasında biz her birisinin hukuku olmuş. Her bir Kırgız memleketinin jarağının hukuku. Bundan arada da mitingler söz üstünde болады. Her türlü mitingler болады. Sadır Japarov, Kamçelik Taşıyev'дағы şu береке, şu аябай зомбулуктарды көрүп, түрмөлөрдү көрүп, анан кийин ел алып келген. Митинг кылып жүрүп. Митинг кылып жүрүп. Анан кийин бүгүнкү күндө мен азыр алысым ушул эки адам ушу келип эле сөздөрдү жиберди дегенменчи. Бирок алар билишет, бирөөсү спецслужбанын башчысы, бирөөсү президент. Мындан ары дагы Кудай буйруса
Тілегім, ойым сіздерге де Қырғызстан біз үшін керек. Өрекшіге қолынан келішінше әрекет қылып демократияны бізге алып келіп берді. Егер де біз демократиялық стройды, демократиялық мемлекет түзе алсақ, бүгінгі күнде қайдағы митинг болмаған, қайдағы пикеттер болмаған. Шуда бұндан арыдағы сіздерді енді ағайларыңыздарға бар қырғыз мемлекетінің жарандарына мен қайрылып жатамын. Сіздерге чоң рахмат керек, çünkü аябай жакшы түсінігіңіздер чын эле демократия бізге керек. Ертеңгі күні сіздер де білесіздер белки. Мен сіздерден кейінгі момундағы ошентип шығып сіздерге тоскоолдук кылса, ушундай эле көрүнүш болушу керек. Биз демократиялык институтту сактап калышыбыз керек. Биздин эң чоң ойыбыз, максатыбыз ушул. Мындан кийинки митингтерге дагы, пикеттерге дагы, эгерде мындай бул тынчтык митингтер сөзсүз болот. Ал биз кылбасак башкалар болот. Ошону биз туура түшүнүп, туура жолго түшүшүбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Менин сіздерді кечирдим, бирок баары мен президентке, ички иштер министрине кайрылып, организаторларына кылмыш кодекси менен болбосо дагы саясий баа бериш керек. Силерден пайдаланып жана провокатор маскатарынандачы дароо качып кетип калышты. Сиз качып элечи. Балдарды пайдаланып коюшту. Анан ушуларды таап, алар саясий баа бериш керек. Саясий дегеним кызматты болсо кызматынан алыш керек, сөгүш бериш керек, эл алдында эскертиш керек экинчи мындай кылбагыла депчи. Кылмыш жоон алар тарта албайсың. Алар биз токмоктого алдарабыз. Маскачын балдар деп мындай кармаш кийин да. Бирок ушундай эhtiyat болуш керек. Биздин версияда, жеке версияда өзүңөр билесиздер, жакын эле жогорку кеңешке шайлоо болду. Чүй Токмок Кемин округунан 1 мандаттуу боюнча 2 асымын конкурент чыккан. Биринчи ошо Айтошбай Сакараев ошо биштин топ чыккан Сакараев, анан экинчи Жансейитов Тынай депчи. Биздин версия боюнча мынакей бул жанында отурган бала ошо Сакараевдин жээни болот да. Ушул жанагы ызычудан кеткенден кийин эле Тынай Жансейитов бияка жазды. Силер митингде жүргөн турасыз. Буквально 15 мүнөттөн бияка бар. Просто препискаларды удалено дегендер көрсөтөсүң сиз өзүңүзгө. Анан жазып, я вам сейчас покажу, из тебя звезду сделаю деп бияка жазды биринчи. Анан менин сүрөтүмдү жөнөттү бияка. Кайратты тоже передай дегенчи. Из него тоже звезду сделаю деп туруп анан кийин жанында присоединение Чолпон Сыдыкова деген кийин Атамекен штабына келип калды. Ал ошо Тынай жөнөттү да. Анан биздин ой боюнча Чолпон Сыдыкова деген ошо Тынайлар менен бир чогуу команда ошонун бир штабын жетектеген Чолпон Сыдыкова дегенчи. Анан биздин версия боюнча ошол бияктан сизди, бизди колдонуп, улар ошоктан жана Чолпон Сыдыкованын эле видеосун көрсөңүз, башын сиз менен баштап туруп, аягын шайлоого өтүп кетти. Плавно шайлоого өтүп кетип, өзүнүн жеке кызыкчылыгын айтып атат. Мына Сакараев тигиндей, анан бул мындай шайлоо мындай деп туруп, сизди башын тема кылмыш этип туруп, кайра өзүнүн кызыкчылыгын дальше улантып атат да. Анан биздин версия боюнча ошол адамдар бияктан провокация кылып, бул нерсени бизге мындай өч алуу максатында сиз аркылуу, потому что булар өзүлөрү кыла албайт болчу мындай резонанс. Булар өзүлөрү түшүндүрөт, Чолпон Сыдыковасы, Тынайы тияк болсо, ондай резонанс мамлекетке тарабайт болчу. Булар түшүндү дагы ортодон жана 15 бала ошолор болушу керек. Бул биздин версиябыз да. Ортодон жана сиз менен бизди тирештирип туруп, булар мындай мамлекеттик уровеньге карабашты да. Ошон үчүн бүт жерде Чолпон Сыдыковдун видеолорун көрсөңүз, жазып атат, айтып атат. Сизди мындай башын тема кылып ко, жакшылап угуп көрүңүздөр да, анан шашпай. Аягы баягы шайлоо. Токмок Сакараев мындай, бул тигиндей, Урмат тигиндей, Кайрат мындай, Анарбек мындай, бизди жамандап, деп бизден өч алуу максатында. Анан сизге бияктын перепискаларын көрсөтөбүз. Ошол жанагы ызы чогууну буквально жарым сааттан кийин эми ошол эмелер келди, каттар келди. Видео ошол жөнөттү бизге. Жанагы биз ойлоттук ошо балдарын жөнөтүп артынан видео тартып ийди деген ой келди да. Биздин версия, ошол версияны да карап көрүңүздөр да. Просто бирөөзүңөр билесиздер, медаль бувает две стороны да. Элдерге бир эле сторонасын көрсөтүп атышат, бизди жаман көрсөтүш үчүн сиз менен бизди тирештирип туруп, резонанс кылып алышты. Аркасында мындай башка бир максат турат да, бияктачы. Биз мындай, биз менен сизди мындай кагыштырып, курал кылып койду. Ошо жагында карап көрүңүздөр да, өзүңөрдүн независимый журналисттериңер бар, ошол Али Токтоконов дагы журналист бар. Журналисттер биз тарап жакты эле жамандап атат, экинчи жакты да карап көрсүн да.
независимый да. Эки тараптан карап көрсө жакшы болмок деген ойда. Bunu çok